2023-жылдын 8-августунда Кыргыз Республикасынын президенти илимдин өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө кошкон салымын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын илим жөнүндө мыйзамына кол койгон. Кыргыз Республикасынын артыкчылыктуу илимий багыттары булар айыл чарба, климаттын өзгөрүшү, жасалма интеллект, туруктуу энергетика, ден соолук, коомдук гуманитардык жана STEM илимдери, аскердик коопсуздукту камсыз кылуу. Кыргыз Республикасынын илим изилдөө институттарынын жалпы саны 73, анын ичинен жогорку окуу жайларында 39, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында 17, тармактык илимий изилдөө институттары 17 түзөт. Илим башкармалыгы боюнча республикалык бюджеттен каржылануучу илимий изилдөө иштери. 2023 мамлекеттик буйртманын алкагында 218 миллион сомдон ашуун суммада 212 илимий изилдөө долбоор каржыланды. 2024 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин илимий техникалык кеңешине 184 тема келип түшүп, анын 58-и эксперттик кеңештин кароосуна тандалып алынды. Илимди өнүктүрүүгө 2022 890,8 миллион сом жумшалса, 2023 852 миллион сом жумшалып, ички дүң продукциясынын 0,1%-ын түзгөн. Бирдиктүү илим фондун түзүү, республикалык бюджеттин кеминде 1%-ын илимге бөлүү. Мамлекеттик органдардын өздүк каражаттарынын жылдык бюджетинин 1%-ын илимге бөлүү жана билим берүү уюмунун алкагында илимди өнүктүрүүгө университеттин бюджетинин 1%-ын бөлүүнү караган илим жөнүндө Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзамы кабыл алынды. Илимий даража үчүн кошумча төлөм 50%-га жогорулады. 2023 жылдын 1 январынан тарта илимий профессордук окутуучулук курамдын негизги иштеген жери боюнча айлык акысын жогорулатуу белгиленген. Анда илимдин доктору илимий даражасы үчүн 2700 сом өлчөмүндө, илимдердин кандидаты илимий даражасы үчүн 1350 сом өлчөмүндө акы каралган. Ал эми окумуштуулук наамдар үчүн ай сайын берилүүчү стипендиялар академиктерге 15 000 сом, мүчө корреспонденттерге 7,5 миң сом. Жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо үчүн стипендиялар 2023 жылдын 25 апрелден тарта аспиранттарга төмөндөгүдөй өлчөмдө стипендиялар каралат. Алгач 2175 сом. Жана келерки жылдары стипендиянын суммасы 30%-га жогорулап олтуруп, натыйжада 3675,75 сомду түзөт. 2023 жылдын 8 сентябрында Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын консорциумуна кирген 17 университет менен Elsevier компаниясынын ортосунда Scopus илимий маалыматтык базасына кирүү боюнча меморандумга кол коюлган. Натыйжада Кыргызстандын түндүк жана түштүк аймактарында Scopus Research Hub ресурстук борбору ачылып, ишке кирди.